Саламатсыңарбы менин акылдууларым. Бүгүн силер менен мекен таануу сабагы. Сабакта билесиңер балдар, алтын эрежелер бар. Балдарым, алтын эреже менен таанышып алалы. Жана дагы өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Бүгүнкү тема күн бул жылдыз. Сабактын максаты балдарым. Күн өтө ысык газдуу чоң шар. Анын үстүнкү бетинин температурасы плюс 6000 градустан жогору. Ал эми ортосу 15 миллион градус ысык. Көлөмү биздин планетадан 104 эседен көп чоңдук кылат. Балдар, күн бизге ааламга жарыктан бөлөк жылуулук берет. Күндүн нуру жана жылуулугу болбосо, анда жер жүзүндөгү өсүмдүктөр өспөй, жаныбарлар менен адамдардын жашоосу да болмок. Күн негизинен эки газдан турган, суутек менен гелийден турган абдан чоң өтө ысык шаар. Күн асмандан көздү уялткан өтө жарык, кичинекей, тегерек нерсе сыяктуу көрүнөт. Анткени күн бизден 150 миллион чакырым аралыкта турат эмеспи? Күндүн туурасы жердикине караганда 109 эсе чоң. Ошол күндү түзүп турган заттардан 330 000 жер шаарын жасоого болор эле. Күндүн үстүнкү бетиндеги температуранын ысыктыгы 6000 градус. Борборуна жакын кыртыштагы температура 15 миллион градуска чейин жетет. Мындай өтө жогорку ысык температурада күн заттарынын өзгөрүштөр болбой койбойт. Суутек абдан күйүп, акырындык менен гелийге айланат. Ошондой эле күн заттарынын жарыкка жана жылуулукка айланып, ушунун натыйжасында жерде жашоо пайда болгон. Күн ээрип жаткан сыяктуу жаркырап күйүп, массасы тынымсыз азайып турат. Болжол менен ар бир секундтун ичинде 4 миллион тонна күн массасы жоголуп турат. Бирок күн абдан чоң болгондуктан анын заты менен энергиясы канчалык ысырапка учураса да, миллиарддаган жылдар бою жаркырап тийип тура берет. Күндүн бетиндеги дайыма кара тактар байкалат. Мында күн газдарынын температурасы аларды курчап турган күн бетине караганда бир нече 100 градуска салкын келет. Ошондуктан ал газдар кара так сыяктанып көрүнөт. Күн бетиндеги тактардын саны белгилүү бир мезгилге байланыштуу өзгөрөт. Алардын саны болжол менен ар бир 11 жылда эң чоң көбөйүү чегине жетип турат. Ушул мезгилдерде астрономдор айткандай, күн айрыкча активдүү болот. Акылдууларым, дайыма эстеп калгыла. Күн жер үстүндөгү тиричиликтин, жарыктын жана жылуулуктун булагы. Күн энергиянын булагы. Күнсүз жер үстүндө жашоо болмок эмес. Күн бул эң жакынкы жылдыз. Ал жерге жылуулук менен жарыкты берип турат. Күнсүз биз күндү эч убакта тике карабай алгыла. Балдар, эми силерге үйгө тапшырма. Жылдыздын ичиндеги сандар эмнени туюнтат? Күн кайсы убакта ак көңүл, кайсы убакта ачуулуу болот? Жана дагы күнгө күйүүнүн эрежелерин айтып бергиле.